Программабызды улантабыз. Бизде азыр коноктор бар. Ооба, таңкы мейман түрмөгүн баштайбыз. Түз эфирде жүрүп жаткан эфирибизге кошулуңуздар. Анткени эң маанилүү маек болмокчу. Бириккен Улуттар уюмунун 7 глобалдык жол коопсуздугу жумалыгы боюнча кеп кылабыз. Бул жаатында конокторубуз бар. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова жана ошондой эле Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары Сатыбалды Хакимов бизде конокто. Кош келиптер студиябызга. Акциянын негизги максаты тууралуу айтып кетсеңиздер. Ушу эмки жумада Бириккен Улуттар уюмунун жумалыгы болгон атат, жол коопсуздугуна арналган, ошого карата тема дагы бар да өзүнүн мобилдүүлүк деген. Азыр Бишкек шаарында дагы мобилдүүлүк ар кандай өзгөрүп атат да. Ошондон биз фокус кылып коомдук транспорт тема жагын алдык да. Ушул коомдук транспорт болгон үчүн биз Бишкектен жүргүнчүлөрдү ташуу ишканасы менен биргеликте инициатива көтөрүп атайын чакан иш-чара өткөрүп атабыз. Бул иш-чаранын максаты саясатчылардын, коомчулуктун, жаштардын, бардык жүргүнчүлөрдүн көңүлүн буруу, коомдук транспортту көбүрөөк колдонуу керек дегенге. Сатыбалды Адинаевич, мынакей быйылкы жылы негизи эле коомдук транспортко чындыгында көңүл бурулуп жатат. Көптөгөн автобустар, электромобилдер алынып келип атат. Ошондой эле 4 линиядагы ишке кириптир. Бул тууралуу айта кетсеңиз. Чындыгында коомдук транспорт бул актуалдуу болуп көп жылдан бери эсептелип келатат. Быйылдан баштап мына президентибиз өзү көңүл буруп, өзүнүн эмилгеси менен Бишкек шаарыбызда коомдук транспортты бул көп месталуу автобустарды көбөйтүү маселеси болуп атат. Бүгүн мына өзүңүздөр билгендей 120 автобус келди, жаңы автобус. Буларды азыр биз иштете баштадык. Бул 120 автобусту биз шаардын ушу борбордук көчөлөрүнө жибердик. Андан сырткары жаңы 4 маршрут ачканбыз. Ал маршруттар бүгүн иштеп атат. Андан сырткары келе турган автобустарга дагы көп жол чиймелери даярдалып турат. Кудай буйрса, Бишкектин жашоочуларына автобус менен толук камсыздандырабыз деп. Анан баягы автобус барбаган, маршруткалар барбаган жаңы конуштарга дагы жеткиликтүү болуп атабы? Ой, чындыгында жаңы конуштар көп бизде азыр 47 жаңы конуш болсо, алардын ичинде бардыгына эле барат деп эсептесек болот. Ал жерде кичи автобустар да көбүнчөсү. Биздин чоң автобустар барыш үчүн ыңгайлуу жолдор болуш керек. Ошол барган жерден кайткан жерлери болуш керек. Ошол боюнча да азыр иштеп атабыз. Биз биргеликте ошол райондун 4 акимияты менен иштеп атабыз. Ошол жолдорду даярдап, жаңы келген автобустарга токтой турган жерлердин, көчөлөрдүн аялдамаларын даярдоо боюнча иштер жүрүп атат. Биз дагы бир өзүбүзгө сиңип калган бир түшүнүктү жоюшубуз керек да. Баягы коомдук транспортко түшкөн киши ал сөзсүз жөнөкөй, анан колунда жок деп түшүнүп алгандар бар да. Маселен, өнүккөн ошо Европадагы өлкөлөрдү карай турган болсок, президенттеринен баштап премьер-министр, депутаттарына чейин жөн эле иш кагаз папкасын көтөрүп алып коомдук транспортто жүрөт. Бул биринчиден үлгү. Биринчиден мамлекеттин каражатын канчалаган үнөмдөп атат. Маселен, азыр баарыбыз эле сарсанап алабыз, тияка жетпейбиз. Биз тыгында туруп калабыз. Азыр эл көп депчи. Анткени, мисалы 4-өөбүз отурсак, 4-өөбүз тең өзүбүздүн жеке машинабыз менен барабыз да. А 4-өөбүз биригип бир автобуска түшсөк канчалык жол кенеймек да. Ушул түшүнүктү да киргизишибиз керек. Ошондой эле кошула кетейин, мынакей экологияга дагы жакшы болот, анткени абада тазарат демекчибиз. Бул тууралуу негизи сиздер бир эле коомчулуктун эмес, баягы саясатчылардын да көңүлүн буруу тууралуу иштеп жатыптырсыздар. Ооба. Биринчи кезекте ушу саясатчылардын көңүлүн буруу болуп эсептелинет. Анткени саясатчылар аркылуу чечимдер келет. Саясатчылар аркылуу камсыздоо келет. Мисалы, ушу Бишкек мэриянын кызым руководствосу аркылуу ушул маселелер да чечилип атат да. Анан сиз дагы туура айтып атасыз, көптөгөн өлкөлөрдө өздөрү мисал катары колдонушат да. Коомдук транспортты, велосипедти мэр жүргөн, мисалы Лондондун эле мэри көп жылдар бою велосипедке отуруп алып эле кете берчү. Иши болобу, кайсы жер болот. Ал өзүнүн үлгүсүн көрсөтчү да. Албетте азыр бизде велосипедтер же электроскутер бул башка түрлүү болуп атат, мобилдүүлүктүн башка түрлөрү көбөйүп атат да. Ушуну колдош керек дагы, ушуну өтө пропаганда кылып дагы көбөйтүш керек да. Анткени
кайра эле келип туруп бул экология маселесине дагы неметип кетет да, байланышып кетет. Анан бул элдин ден соолугуна дагы байланыштуу. Мисалы, көп жылдар бою бул автотранспортто сиз айткандай 4 маршрут менен келсек, биз 4 маршрут менен кечке жүргөн болобуз иштерибиз менен, кыймылдабайбыз. Ошол кыймылдабактыгынан дагы ден соолукка дагы өз залакасын келтирет. Ошон үчүн жаштарга дагы бул кайрылуу, жаштар сөзсүз түрдө эле машинеге отуруп алып кете бербей, пожалуйста, велосипедтерди колдонгула, жөө жүргүлө деген ар кандай темалар көтөрүлөт эмки жумада. А биздин фокусту биз коомдук транспортко көңүл буруп атабыз да. Негизи коомдук транспорттун дагы өзүнүн этикасы бар да. Анан аякта кандай алып жүрүш керек, өзүңдү кандай мамиле кылыш керек транспортко дагы. Анан азыркы учурда биз негизи басымды электробустарга кылыш керек окшойт азыркы учурда. Анан азыр электробустар келип жатат, анда үйрөнүш керек деген маселелер турган болчу. Бул тууралуу кандай дейсиз? Азыр биринчи маселе бул тазалык, абаны тазалоо. Ошонун негизинде биз азыр мурда дизелдик топливо менен колдонгон болсок, азыр газды алып атабыз, анан кийин азыр электробустарды алып атабыз. Эми булардын баарына айдоочуларды окутуу керек болот. Ошон үчүн окутуу үчүн окуу жайлар бар. Ошолорго окутуп, өздөрүнүн ошол тиешелүү көлүктөрүн алып берип атабыз. Ошонун негизинде айдоочулар иштеп атат. Анан соц тармакта мындан бир канча ай мурун сонун флешмоб чыккан. Анан ал жерде 50 адамды чакырып, анан баары машина менен келишкен, өздөрүнүн унаалары менен. Анан бир автобусту коюп койгон да. Анан ошо 50 уна бир килтеген көчөнү ээлеп турган да. Ал эми автобус кичинекей эле жерде ээлеп турган. 50 адамдан ашык автобуска батып кеткен да. Анан ошон үчүн биз дагы өзүбүздүн көрөрмандарыбызды коомдук транспортко өтүүнү дагы чакырабыз. Ошондой эле биз бул менен ден соолугубузду чыңдайт экенбиз, жана дагы экологияны дагы коргойт экенбиз. Кантип кетердибиз? Бул чакан иш чара дегенибиз бүгүн 11 майда 49 линия дейли автобустунда бир автобусту биз бекер жүргүзүп атабыз. Биз ошондой иш чара өткөрүп атабыз, акция катары. Бир автобус бекер жүрөт бүгүн саат 1ден баштап кечки 10го чейин. Анан ал жерде постер деп коебуз, календарлар илинип турган болот. Ушул чакырыкта мобилдүүлүктү өз карап чыгыш керек, кайра карап чыгыш керек деген уран бар. Ошол уранды көргөндөр ушул автобус бекер болот, бүт жүргүнчүлөрдү ташууда. Бул акция канча уланат? Бир күндүк кылып атабыз ушул. Анан бир эле линияда көп автобустар жүрөт, анан бирок бир эле автобусту бул эми бюджетке карата ишкананын башталышы дейли да. Башталышы дейли. Кээ бир учурларда болот, мисалы башка өлкөдө кеңири бүт эле коомдук транспортко жакшы мындай проезднойлорду киргизип коет да. Ошондой чоң акциялар өтөт. А биз башталгыч деп ошо бир эле автобусту пока бөлүп атабыз. Анан ошол жүргүнчүлөр бүгүн отургандар бекер жүрүшөт. Андыктан чамдаңыздар, жүргүнчүлөр экологияга салым кошолу, ден соолукту чыңдайлы. Түшүндүрүү иштери кандай жүрүп жатат ушу жумалыктын негизинде? Ушул биз ушул эле бир иш чара менен азыр токтолуп атабыз. Анткени эмки жумада көп мероприятиялар өтөт, негизи бүт өлкөлөрдө, көп жерлерде. Анан ошого караштуу мен дагы кетип аткам. Ошого караштуу көп башка акция деле көрүлгөн эмес. Бирок ушул өзүнүн иш чара өзү эле ушул чакырык болуп турат. Кирген жүргүнчүлөр биринчиден биле баштайт, эмнеге бул бекер, бул элди ошол коомдук транспорт көбүрөөк колдонгула дегенге тартуу жана ушундай иш чара аркылуу көптөгөн элдер угуп турушу керек да, эмнеге бул ушундай чара иш чара өткөзүлүп атат деп. Ушул өзү эле пропагандага жатат да. Иш чаранын алкагында коомдук транспорттагы коопсуздук тууралуу дагы айтып турсуздар, ошону айта кетсеңиздер. Коопсуздукту айтайын десем, бул автобустар азыр жаңы автобустардын баары ичинде камералар менен камсыздандырылган. Ар бир автобустун ичинде 7-ден 6 камерасы бар. Азыр мына көп актуалдуу вопрос эми болуп атпайбы, карманчтер болуп атпайбы. Алардан издөө боюнча мисалы кайрылуулар болсо биз камера менен карап берсек болот. Аны кароо үчүн өзүнчө отделибиз бар, аны карап берет. Жана анан башка көпчүлүктө окуучулар сумкаларын жоготуп коет, башкаларын жоготуп коет. Мына ошолорду таап берген күндөрүбүз болуп атат да. Жүргүнчүлөр кайрылганда.
Бизде азыр мурун барлыгы бюро находок ким эмнени таап алса сөзсүз бир жерге барып берип коюу. Сиздерде жүргүнчүлөр үчүн бизде ар бир ишканабызда диспетчердик кызмат бар. Ошо айдоочулар кечинде келип ошол иштеги иш кагаздарын тапшырат. Ошондо тапшырганда эгер бирдемкелер тапкан болсо ошол диспетчерге тапшырып коет. Ал биздин номерибиз бар да бүт жерде. Ал чалып кайрылышса болот. Ооба, анткени муну сураган себебим жакында эле бир маршрутта кетип барсак, айдоочу аябай керектүү деген буюмду таап алып, ошо диспетчерин өттүр, тиги изде отуруп канчанчы маршрутка, бирок маршрутканын өңүндө ал элестете албайт да. Анан айла жок, ушуга түштүм эле деп элес булас эстеп диспетчерге барса, баардык ордунда дейт. Аябай ыраазы болуптур да. Демек, бул да болсо, эгер автобусту таппай калса да, автобустун баардык убактын айтса, графиктери бар. Ошо графикти бул остановкада аялдамада канчада болот. Ошонун негизинде эле таап алса болот да, жеңил эле. Чоң рахмат маегиңиздерге. Мындай ушундай жагымдуу нотада биз сонун жагымдуу музыкага сапар алабыз. Чоң рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жумалык буйруса сонун жемишин берет деп ишенебиз. Биз болсо анда сапарыбызды уланта беребиз.